Кара сууда 4 адам каза тапты. Ош облусунун Кара суу районунда бир нече адамдын өмүрүн алган жол транспорт кырсыгы катталды. Жол кырсыгы 2026-жылдын 20-апрелинде түштөн кийин Жош айыл аймагынын Жаңарык айылында болгон. Айыл башчылар бара жаткан унаа сайга кулап кетип, ичиндеги 4 адам көз жумду. Ал эми Ош облустук соттук медициналык экспертиза бюросунун тантология бөлүмүнүн башчысы Арап Кожобеков тастыктаган маалыматка караганда, кечээ 20-апрелде саат 18:00 жакын жол кырсыктан каза болгон жарандардын сөөгү алынып келген. Алар Тажияга бара жатып жардам кулап кетишиптир. Төртөөнүн ичинен үчөө унаанын ичинде сууга чөгүп каза болушкан. Бирөө унаадан түшүп кетип көз жумуптур. Каза болгондор 1976, 1977, 1962 жылкар. Ал эми унаа башкарган 1958 жылкы тургун болгон, дейт ал. Машинаны элүү түшүптүр. Бүгүн Талас шаарынын базарынын жанындагы Мирай магазини өрттөнүп атат. Эки пожарный кирди, бирок өрттү өчүрө албай атышат. Эч кандай пожарный кире албай атат бул жакка. На, турат, кире албай отурат пожарный. Сонун жаңылык, сиз билген жана иченген Умбем клиникасы эми сизге дагы да болсо жакыныраак болду. Анткени бизде жаңы филиал ачылды. Андыктан келип, өзүңүздүн жана жакындарыңыздын ден соолугуна кам көрүшүңүздү сунуштайбыз. Биздин жогорку даражадагы дарыгерлер төмөндөгү адистиктер боюнча кабыл алат: стоматология, гинекология, терапия, лор, хирургия, педиатрия, урология, УЗИ жана башка адистиктер. Лабораториялык анализдин 5000ден ашуун түрү алынат. Жогорку даражадагы стерилизациялоо. Биздин дарек ВДНХ метросу, Кондратюка көчөсү 2. Телефон номерибиз 8925 103 22 55. Кабыл алууга алдын ала жазылып келүүңүздөрдү суранабыз. Умбем клиникасы. Сиздин ден соолугуңуз, биздин камкордук. Бишкекте милиция кызматкерлери кармалды. Бишкекте баңгизаттарды мыйзамсыз жүгүртүүгө каршы күрөшүү кызматынын кызматкерлеринин жетекчиси жана ыкчам кызматкери пара талап кылуу шеги менен кармалды. Маалыматка ылайык, алар Орусия жаранынын баңгизат иши боюнча жазаны жумшартуу үчүн ири суммадагы акча талап кылышкан. Тергөөдө акча банк катарлары аркылуу бөлүп которулуп, үчүнчү адамдар аркылуу накталанып жүргөнү аныкталды. Рейд учурунда нандарды ыргытып, Бишкекте мыйзамсыз соодага каршы рейд учурунда муниципалдык инспекция кызматкерлерине каршы көрсөтүлгөн. Ош базары, Тунгош жана Көкчар аймактарында жүргүзүлгөн текшерүүдө соодагерлерге протоколдор түзүлгөн. Көкчар аймагында айрым адамдар кызматкерлерге агрессивдүү мамиле кылып, уюмдарды, анын ичинде нанды ыргытышкан. Бул боюнча милицияга арыз берилди. Эненин жүрөгү чыдаш кыйын экен. Сиздерден көптөн көп суранабыз. Апалар, аталар, эжелер жардам берилечи. Ассалому алейкум, урматтуу кыргыз элим. Буга чейин сиздердин жардамыңыздар менен Турциядан 5 жолу операция болуп келдик. Эми 2026 жылы 6 операциябызга муктаж болуп турабыз. Сиздерден ошо $10.000 акчабыз жетпей турат. Сиздерден көптөн көп суранам. Баары өзүбүзгө караштуу, мошенниктерден эмеспиз. WhatsApp номерибизге да чалсаңыздар болот. Биздики баары баламдын видеосун да көргөзүп турам сиздерге. Сиздерден көптөн көп суранам. Баланын бир жери ооруса эненин жүрөгү ооруйт дегендей кыйналып кеттик. Азыркы мезгилде ушу тез арада бизге акча керек болуп турат. Баланын көзү жылтыраса эненин жүрөгү чыдаш кыйын экен. Сиздерден көптөн көп суранабыз. Баардык карталар өзүмө караштуу. Эмбанк 210513 Жанаркүл Д деп чыгат. Россия өлкөсүнөн котором дегендерге Сбербанк бар, өзүбүзгө караштуу ал дагы. Баардыгыңыздардан жардам сурайбыз терең ыраазычылык менен. Урматтуу кыргыз элим, апалар, аталар, эжелер жардам берилечи. Башка балдардай мектепке баргым келип атат. 40 операция болайын деп калды. 1 сомдон 10 сомдон да болсо жардам бериле. Аныч.